Рахмат. Birinci men suram. Бүгүнкү күнү АТР кайсыл жерде өтүп атат? Бүгүнкү күндө АТР пилоттук режимде Скор областында, Түп районунда жана Нарын областында. Калган жерлерде кандай иш жүрүп атат бүгүн? Айыл жерлерге барсаң, райондорго барсаң, только миш-миш. Аны бул жерге кошот экен, муну ал жерге кошот деген. Ушу канчалык туура? Түп району Нарын областынын жыйынтыгы менен концепция кабыл алынат. Ошонун негизинен кийин иш-чаралар болот. Бул сөзсүз түрдө АТР болобу? Болот. Алмаз Ахунжанович, сизге да чечелүү. Акылбек Үсөнбекович Ош шаары миллиондук кылам деп атат да бүгүнкү күнү. Бул бир. Экинчиден, миллиондук кылганды айыл өкмөттөрдү кошпой, шаарга, мына Ош шаарынын жөнүндө айтып атам да, тегерегинде айыл өкмөттөрдү кошпой, ошол жердеги Карасы районунун бош жаткан жерин Ош шаарына өткөрүп берип, ошол жерге жаңы микрорайон курса, ошондо миллиондук болот. Бул бир. Экинчиден, өткөндө биз президент барып, бизнесмендерди апарган, өзүңдөр жакшы билесиздер, жаңы аэропорт куруш боюнча. Жерди көрүп келген жеринде. Эски аэропортту мен ошол кишинин өзүнө сунуштаганмын. Эгерде Ош шаарына миллиондук кылып, же болбосо Ош шаарын кеңейтем десе, эски аэропортту ошол турушунда тегерегиндеги дагы кээ бир жерлерди алып туруп, жаңы микрорайон салып койсо, мына Ош шаарынын калкы көбөйөт деген дагы миллиондук болгон Акылбек Үсөнбекович айткандай миллиондук болот да. Аны дагы эске алгыла. Анан акыркысы Ош шаары менен Карасы районунун ичинде. Билесиздер да, тегереги бүтүн Карасы район. Бул жерге өтө этият менен аяр мамиле кылбаса, бул жерде отуруп алып, кээ бирлери түшүнбөй, ал жердин спецификасы башка, өзүңүз жакшы билесиз. Ошол жерде өтө этият мамиле кылыш керек дагы. Жергиликтүү, Нурбек Карыбич айткандай, депутаттардан болобу, жергиликтүү ошол жерде аксакалдардан, ошол жердеги активисттерден коштуруп, анан ошолордун комиссия түзүлүп туруп, ошонун негизинде Ош шаарын кеңейтүү боюнча бир комиссия түзүлөбү, бир сунушум ушундай. Ошого бир этият болсок деген мен сунушум бар. Миллиондук кылыштын жолдору башка жол менен да кылса болот. Жаңы жерлерди берип туруп, жаңы үйлөрдү салса, ошондо Ош шаары миллиондон ашып кетет. Рахмат.